Афина Абдылдаева. Боз торгойдун зары. Кыргыздын атагы алыска кеткен кереметтүү кооз жерлеринин бири болгон Аксы жергесинде өткөн кылымдын 60-жылдарында мектептерде орус тили боюнча мугалимдер жетишчү эмес. Ошондуктан райондун борборунан кыйла алыс Айылдын 9 жылдык мектебине Фрунзедеги гидромелиоративдик техникумду жаңы эле бирге бүтүргөн ошол айылдык жигитке турмушка чыккан жаш келинди мугалимдикке алыңыз деген тааныштардын өтүнүчүнө районунун башчысы дароо макул болду. Баштыкты жергиликтүү эл Кутузов деп коюшчу. Сүрдөп босогон аттап араң кирген муңайым жаш келинди эски таанышындай эле «Кел кызым, арызыңды жаз. Кабылдамага барып жазып келейинби?» «Жок, ушул эле жерден жаза бер». Зейна арызын жазып бергенде анысын кунт кое окуп туруп «Жарайт, барып иштей бер» деп батылы секретарына буйругун жаздырып колуна карматты. Ошентип жаш келин гидротехникалык атайын орто билими менен ойдо жок жерден мектептин мугалими болду да калды. Анан калса кайненеси анын өз кесиби менен иштешин каалаган эмес болчу. Эркектер менен тең тайлашып, суу башында көк башы болуп жүргөн аялдын ишиби тигине биздин мектепте Россиядан бир мугалим орус тилин окутам деп күзүндө келип, бул жердин мончосу жок, же нан сатылбайт экен деп 2 айдан кийин кетип калып, окуучуларга сабак окутулбай токтолуптур. Касым да апасынын бул оюна каршы болгон жок. Чындыгында Зейне өз деле кичинесинен мугалимдик кесипти жакшы көрчү. Бирок Фрунзе шаарында орто педагогикалык окуу жай жок. Ал эми айылында 7 жылдык гана мектеп болгондуктан аргасыздан техникумга өтүп, жогоруда айтылган кесипке ээ болгон. Тобокелдикке салып макул болгону менен ичинде аябай санаркап турду. Педагогикалык атайын билими жок, сабак өтө албай шылдың болуп, окуучулар тилимди албай олтурушса эмне болом? Болору болду. 4-9 класстарынын орус тили мугалими болуп дайындалсын деген буйрук колунда турат. Мектептин коросуна кирип бара жатып, өзүнөн бою чоң, кара кыжымы пальто кийген, чоң ак жоолук салынгандарды көрүп, жанында бара жаткан коңшу мугалимден «Бул келиндер чогулуп алып, мектепке эмне келе жатышат?» десе ал чочуп «Кокуй, акырын, булар сенин окуучуларың» дегенде эми ал селт этти. «Ай, буларды мен кантип окутам? Тим эле бойго жеткен кыздар го?» «Ооба, биздин абасы таза, суусу тунук, тоолук айылыбыздын кыздары ушундай зардал бойло келбейти келишкен», деди тигил мугалим күлүмсүрөй. Айткандай эле алардын көбү шыңга бойлуу, жамалы кып-кызыл анардай болуп, чачтары калтардай жалтылдап, темир канат жаш балдары да албеттүү чымыр экен. Мектептин директорунун да, завучунун да жаштары бир топко барып калган, тажрыйбалуу, өз ишинин устаттары болчу. Алар жаңы келген мугалимди сыры билгизбей алдыртан сынай карашып, өтө эле жаш экен, биздин 8-9 класстын айрымдары мындан улуу болсо керек. Майла жок эмеспи? Жоктон көрү жогору. Жардам беребиз да деп тим болушту. Чын эле топ арасындагы айрым малчылардын балдары окууга кеч тартылып, орто мектепти 18-19 жашында бүтүрүшчү. «Кайсы класстан баштайлы?» деп директор андан сураса, ичинен чочулап турган Зейне 4 класстан кичинелеринен десе ал жылмайып, «Жүрө кой» деп ал күнү бардык класстарга өзү баш болуп кирип, балдарга жаңы мугалимди тааныштырып чыкты. Адеп киргенде окуучуларынан сүрдөп жатканын билгизбейин деп, Зейне калтыраган колдорун столго матап турду. Кара терге түшкөн эжейинин абалы менен иши жок, мотурайган бөбөктөр аны тиктешип, бою орто, чачы узун, зыба экен деп башынан аягына чейин кызыга карай, эми бизде орус тили өтүлөт тура деп сүйүнүп олтурушту. Күнүнө 6 сабак бериш керек болгондуктан, директор акыркы сабакта 9 класска барганда, «Мугалимибиз жаш, бизге тең туш экен деп ойлоп жүрбөгүлө, окуу жайын бүтүргөн. Силер эжеңерди тарынта турган болсоңор, биз эмне кыларыбызды билесиңер» деп тымызын коркутуп койду. Чоң балдарда билебиз дегендей мааниде бири-бирин карап, сырдуу жылмайышты. Зейне ошондо директордун да чочулап жатканын сезип, анан ичинен тартип бузгандарды булар эмне кылат болду экен деп ойлонуп койду. Зейненин колунда окуу планы да жок болгондуктан, коңшу айылдагы мектептен алып келиш керек болду. Ал жакка жетиш үчүн бир нече тоон ашып барыш керек экен. 60-жылдарда айыл арасы эмес, райондун борборуна чейин да эч кандай унак аттачу эмес. Мугалимдер мектептин тоор атын токуп, ушуну менен барып кел деп жөнөтүштү. Өмүрүндө жылкы минип көрбөгөн, аттанарда кайсы жагынан үзөңгүгө бут салып олтурарын да билбеген немеге барар жолун түшүндүрүп, колтуктай атказып жөнөтүп коюшту. Айылдын так ортосунда чоң кара суу акчу. Анда балык аябай көп болгондуктан, тор салып убар болуп олтурбастан, түн ичинде жүк машинени суунун агымына каршы коюп, жарыгын куйгузса эле, андан үрккөн манектей балыктар чоң торго өздөрү түшүп берип, олжолорун чакалап бөлүп алышчу. Ошол дарыянын жээгине келгенде
Суусап калган жаныбар тизгинин тартса да болбой, жүткүнө барып сууну шашпай шимирип кирди. Зейненин колундагы сумкасы жээкке түшүп кетип, анысын алайын деп атынан түшүп, кайра минейин десе, эри аттын капталына шыпырылды. Аны өйдө түртүп, үзөңгүгө бутун салар менен эри кайра капталына койду. Нарда суу алып жаткан эки келин цирктен оюн көрүп жаткансып, аны шылдыңдай күлүп жатышты. Аңгыча бир улгайган аял тигил экөөнүн жоругун көрүп, аларды уят кара. Бул бечара шаардыкка шылдыңдап күлгөндүн ордуна жардам берип койбойсуңарбы? Деп Зейненин жанына келип, басмайылдын тартылбаганын көрө, ботом, бул сени минтип атка ким мингизген? Деп бекемдеп тартып, аттандырып койду. Мугалимдик кесип ага күн өткөн сайын жагып, иштөө кызыктуу боло баштады. Катуу сүйлөбөгөн, балдарды какпай силикпей созулган эжекесин айрыкча кыздар жакшы көрүшүп, сүйлөгөнүн, басканын, кийингенин туурашат. Демейде токто, бир калыпта сум сайынкы жүргөн мугалим эжеге сабакты түшүндүргөндө көздөрү жайнап, бир карасаң муайым, бир карасаң шаттуу, үнү кээде акырын, кээде жогорулап, кодум такшалган артисттердей болуп, балдардын бүт көңүлүн арбап, өзүнө тартып алчу. Бир күнү Тургеневдин Муму деген чыгармасын өтүп жатып, жаратылышынан дудук Кем Таалай Герасимден жалгыз кубаныч болгон күчүгүн мээримсиз төрө айымдын буйругу менен сууга чөктүрүп өлтүрөр жерин окуп берип жатып, ага боору уруп, өзү да жашын токтото албай, балдардан уялып тышка чыгып кетти. Окуучулар да томсоруп, үнсөзсүз олтуруп калышты. Айрым кыздар да эжейиндей ыйлап жиберишти. Бул окуяны ал өмүр бою унутпай, кийинки жылдары ал чыгарманы окуп жатканда өзүн токтотконго аракет кылып, ыйлабай окуп берип жүрдү. Жаш мугалимге өздүк көркөм чыгармачылык кружогун уюштурууну тапшырышты. Зейни өзү комузда, мандолинада жакшы ойногондуктан ал ишке жан дили менен киришти. Мектеп окуучуларынын ичинен таланттууларын сураштырса, андайлар көп экен. 3 актылуу спектакль, 2 хор даярдашты. Аккордеон ойноп, мандолина, комуз черткендерден ансамбль түзүштү. Даярдык абдан кызуу жүрүп, 3 айдын ичинде даярдалып бүтүп, ата-энелерге, окуучуларга арнап оюн коюлуп, чоң концерт берилди. Көрүүчүлөр абдан көп болгондуктан залга батпай, мектептин алма багынын ичине көшөгө тартылып, сцена жасалды. Балдарынын өнөрүнө жетине албаган ата-энелер аба жарып, алакандар ысыганча кол чабыша, аларды тимелеп борбордон келген артисттердей тосуп алышты. Анын үстүнө республиканын алыскы тоо арасына өнөрпоздор көп деле барышпагандыктан эл ырга суусап калышканы көрүнүп турду. Концерт бүткөндөн кийин Зейнени эл алдына чыгышын суранышып, ыраазычылыгын билдириши 8 класстын окуучуларында эле болгон кичинекей жаш мугалимге каалоолорун айтып, батасын берип, анан тарашты. Жаңы Жол районундагы Авлеттин орто мектебинин орус тили мугалими Кыргыз ССРнин эл агартуу атлешниги, ССРдин эл агартуу атлешниги Алымкулова Айчүрөк эженин республика боюнча атагы таш жарып турган кез. Зейне да ошол эжедей урмат сыйлуу мугалим болсом деп кыялданчу. Ал кур кыял менен чектелбестен жогорку билим алууну көксөп, үйүндөгүлөргө кеп салса, буга кайненеси Азат бою тик тура каршы чыкты. Сага окшоп диплом алып келгендер айылда таптакыр жок. Дагы кайсы жыландын башын чыгарып турасың? Эптеп баламды төркүнүң жакка алып кетейин деп жатасың го. Сенин көлдүк экениңди укканда эле Назгүл абысыным, эми жалгыз уулуңдан тирүүлөй айрылдым дей бер. Келиниң төркүнүнө жетелеп кетет деген. Ай, ал туура айткан турбайбы? Деп буркан шаркан түштү. Апа, менин мугалимдик кесибим жок. Орус тили мугалими келсе эле мени кетирип жиберишет. Азыркы талап боюнча жогорку билим болбосо, балдарга сабак берүүгө болбойт. Куру дегенде сырттан окууга уруксат бергиле, деп суранса да, кайненеси ай асманга түйүлүп жатып, ал жылы барбай калды. Зейненин 1 жыл бою көз жашы кыргыбай жүрүп, күйөөсүн араң макулдатты. Кыскасы ызычуу, уруш талаш менен араңдан дегенде шарга кетти. Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин орус тил адабияты бөлүмүнө тапшырды. Экзамендерин берип, өзеңсеген окуусуна өттү. Курсташтары жалаң кыз келиндер, улуттарын караса ал жалгыз кыргыз, дагы бир казак келин, калганы бүт орустар экен. Дароо эле окууга өткөндөрдү калтырышып, алгачкы сессия башталып, шаарда 2 ай жүрүп калды. Окууга жиберерин жиберип алып, кайненеси күндө 3 маал Кудайдан болуп өтпөй келсе экен деп жатып туруп тилеп жүрдү. Сессия бүткөн күнү Зейне университеттин 2-нчи кабатынан түшүп келе жатып, кокусунан мүдүрүлүп барып, бутунун какыстап калганына карабай, ооруган жерин бир азга туруп этияттабастан шыр эле кадам таштады. Бирок 5-6 кадамдан кийин
кайрадан эс үчүн жогото тепкичтин кырына кулап түшүп, чекесинен кан жайыла берди. Университеттин фойесинде китеп сатылган бурч бар эле. Студенттер Зейнени шашыла көрүп, ошол жерге стулдарды кое салышып, аны жаткызышып, тез жардам чакырышты. Университеттин медайымы да келип, нашатыр жыттатып, алгачкы жардамын көргөздү. Аңгыча тез жардам келип, аны алып кетишти. Көрсө биринчи жыгылганда эле талылуу жерине кан уюп, эстен танган тура. Ал убакта томография деген жок болгондуктан мээси козголду же жокпу текшерилчү эмес. Бир аз жаткандан кийин башы сыздап ооруп жатса да, эртең үйгө кетишим керек эмеспи деп, согушта жарадар болгон жоокердей болуп, бинт менен арчындала орулган бойдон жолго түшкөн ошондо. Жамандык жалгыз келбейт деген чын болсо керек. Зейне учакка түшкөндө Фрунзеде күн аябагандай ысык болчу. Тоого көтөрүлгөндө 12 кишилик чакан учактын ичи суук тартып, алка-шалка тери катып, аябай үшүп чыкты. Үстүнө кие турган жылуу кийими чемоданда эле. Учак тоонун үстүнөн калтылдап учуп баратканда, жүргүнчүлөрдү кайра-кайра өйдө ылдый катуу таштагандыктан, олтургандардын көбү ичинде Зейне да кусуп, эси ооп, жылуу кийимин алып кийгенге дарманы жок болду. Үйүнө араң дегенде жетти. Окууга өтүптүр дегенди укканда эле жини келген Касымдын апасы кубанып, куттук тамак тургай, сиркеси суу көтөрбөй зиркилдеп тосуп алды. Түн ортосунда Зейненин эти от менен жалын болуп жөөлүй баштады. «Накен, мени кечирип койчу» дегенин Касым бир нече жолу өз кулагы менен укту. Эртеси күнү Касым келинчегин райондук ооруканага алып барып жаткырды. Эки өпкөсүнө тең суук тийиптир. Зейнени ооруканада туп-туура 1 ай дарылатышты. Касым үйүнө келсе энеси: «Карыганда бир колум куургуч, бир колум туткуч, шорум арылбады го. Бул эмне деген келин? Эшиктен башы кирбей жатып ооруп калдым деп, 1 ай ооруканага жатып алды. Ок үйтелендеп шаарга кетип, 2 ай бою түп орду менен жоголду. Эми келип казан аягын алат экен десем, жайдын ак саратан күнүндө суук тийди деген шылтоосун айтып дагы жок. Анын антпай эле учук оорун эме го итирейип. Башын эмнеге таңып жүрөт? Элдин баары башы эмнеге жарылыптыр деп сурашса, эмне жооп айтарымды билбей, жет өмүрүм жерге кирди. Жоктон тапкансып. Башы көзүн жардырбай, окуса жөн окуп келбейби? Түптүз жерден мүдүрүлүп жыгылдым десе, сен макул ишенип отурасың. Коңшу колоңдун Касым келинчегин биринчи жигити менен жүргөн жеринен кармап алып, башын жарып салыптыр деп бир айтса, экинчиси жок, Касым шаарга барбай эле бул жакта иштеп жүрбөдүбү? Ал Фрунзеде бирөө менен жүргөн экен. Анысынын аялы кармап алып, Зейненин башы көзүн жара сабаптыр деп жатышат. Эл болсу элек деген сөз бекер чыгыптырбы? Бизди ошондой кепке сөзгө калтырбай, соо жүрбөйбү анын? Апасы Зейне жөнүндө дагы көптөгөн суук сөздөрдү агытты. Бирок Касым Зейнеге ишенчү. Антса да андай жагымсыз сөздөрдү угуп, ичинен кыжаалат болуп жүрдү. Энеси ал кезде өз айткандай картаң деле эмес. Бар болгону 40-тын кырындагы эле алы күчү тайы элек солкулдаган аял болчу. Албетте, анын айтканында да чындык бар го. Бирок ооруга арга жок да деп, ичинен келинчегин актаса да, Накен, кечирчи мени деген сөзүн эстеп, биринчи жигитинин атын билген Касымдын кыжыры кайнайт. Кокусунан жабышкан илдетинен оңолуп, айылына келгенде окуу жылы эбак эле башталып калган болчу. Зейне окуу пландарын түзүп, ар бир сабакка дыкаттык менен даярдана турган болду. Мектептеги гезиттерден, журналдардан тышкары, жаңы жазылуу болгондо Кыргызстанга эмес, Москвадан чыккан пайдалуу басылмаларга арбын жазылып койгон экен. Айлыгынын жарымы кетти. Күйөөсү экөө тең алган акчасынын чыпчыргасын курутпай апасына алып келип беришчү. Бул жолу үйдө чоң чыр чыкты. «Я ботом, кайдагы калпты айтып, мени сабаты жок неме эмнени түшүнөт дегениң го. Кантип эле гезитке ошончо кетсин? Ак койдон аңко, боз койдон момун болмуш болуп алып өтө куу митайым турбайсыңбы?» Зейне канчалык актанса да кайненеси ишенбей, тим эле кактабай канын сорду. Адам улгайган сайын акылмандык кошо келет дешет. Бирок көп учурда карлык жалгыз эле өзү келет тура. Кайдан мынчага жазылдым эле деп, ичинен кейиген келиндин тил укканы акталып, ал жазылган басылмалардагы мугалимдердин алдыңкы иш тажрыйбалары, жаңы усулдук табылгалары, кызыктуу ыкмалары чыгып, аларды жөн эле окуп койбой, тематикасы боюнча папкаларга тигип, сабактарына колдоно баштады. Бир сабакты экинчисине окшоштурбоо, ар бир сабакта сөзсүз көрсөтмө куралдарды колдонуп, окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу Зейненин ишинин девизи болду. Мыкты окуган окуучулар берилген тапшырманы тез эле аткарып коюп, колу бош отуруп калса эле, жанындагыларга жолтоо болгонун байкаган мугалим аларга татаалыраак тапшырма, кошумча дидактикалык материалдарды берчү. Ал эми сабакты начар өздөштүргөндөр өз убагында аткара албай, баары бир билбейм да деген ой менен окууга кызыкчылыгын жоготуп койгонун көргөн Зейне аларга тескерисинче жеңилдетилген тапшырма берип,
көрдүңбү, сен азаматсың, оңой эле аткарып койдуң деп көңүлүн көтөргөндө мен деле окусам болот турбайбы деген ишеним пайда болуп, алардын да окууга ынтызарлыгы артыла баштады. Адабият сабактарында чыдамсыздык менен күтүшчү болду. Анткени тамсилдердеги, жомоктордогу каармандарды түрдүү костюмдар менен роль аткаруу аларга кызык эле. Жогоруда белгилегендей, айрым 9-класстын окуучулары өзүнүн улуу экенин Зейне биринчи эле сабакка киргенде журналдан карап билген. Кайсыл мектепте болбосун мугалимдерине ар түрдүү ат коюу балдардын атат эмеспи? Ал класстагыларда сырткы кейпине, кулк мүнөзүнө жараша бир мугалимге арыстан, экинчисине түлкү, үчүнчүсүнө булбул жана башка аттарды коюп алышкан эле. Зейнежиге кандай ат койсок болот деп көпкө талашып тартышып жатышып, акырында Босторгой деген атты ыйгарышты. Албетте, убагында ал жөнүндө Зейне уккан жок. Ал класста болгону 9 эле окуучу болчу. Эң арткы партада 2 бойлуу өспүрүм олтурчу. Алдыңкы окуучулардын бири болгон Тагай аттуу талдырмач кызылдуу бала дайыма жер карап алып жооп берчү. Сен эмне үчүн дайыма 5 тыйын издегенсип жер тиктеп жүрөсүң? Жооп бергенде да ошентесиң. Жигит деген тайманбай, адамдын жүзүнө тик карап сүйлөш керек, десе да ал адатын койбоду. Аягында Зейне анын тубаса уяңды болсо керек деп жайына койду. Тагай доскага чыкканда эле жолдош балдары аны шылдыңдагандай күлүмсүрөшкөнүн байкаса да, себебин түшүнгөн жок. Элет жердеги келиндердин түйшүгү чачынан көп болот эмеспи? Мектепте сабак түштө эле бүтүп, балдар үйүнө тарап кетишет. Алар тарас эле мугалим да үйүнө кетет деп түшүнгөн Зейненин кайненеси келининин саат 4-5те келгенине кыжыры кайнап жүрдү. Эл кетсе да менин келиним кетпей, мектепти айланчыктап жүрө берет. Балдар жок болсо, тиги эмне иш кылат ал жерде деп, кээде ачык эле аңкилдеп калчу. Башка мугалимдер сабак бүтөр менен үйлөрүнө барып, тамактанып, дем алып, анан даярдыгын жана башка иштерин бүтүрүшчү да, ал эми Зейне үйүнө келип, дептер текшерип отуруп алсынчы. Кайненеси эмнени көрсөтөр экен? Ошондуктан курсагы ачса да, ишимди мектептен бүтүрүп кетейин деп тырышып отура берчү. Үйгө келгенден баштап жатканга чейин суу ташуу, кир жуу, тамак жасоо, нан бышыруу, уйларды саап, гүл чыгарып, от жагуу жана башка толгон токой жумуш күн сайын кайталанчу. Баарынан да кышкысын тиги алыстагы дарыядан суу ташуу ага тозок эле. Улуу ата мекендик согуш Совет элинин жаңыдан оңолуп келе жаткан турмушун кайра артка тартып, 60-70 жылдарда элдин жашоосу жаңыдан оңолуп келе жаткан учур болчу. Кыргыз элинде да акырындап бакубат жашоого умтулуу пайда болуп, анын ичинде элеттиктер үйүнүн ичи тышын иретке келтирип, эскилерин жаңылап, айрымдары жаңы тамсала башташкан. Аялдар болсо тиричилигинин көптүгүнө карабай, туш кийиз сайып, курак курап, үйлөрүн кооздоо менен алек. Мейиздагы илме шибеги менен сайып баштаган туш кийизин Зейне экөлөп жатып бүтүрүштү. Андан кийин болгарларча сайма менен туш кийиз, кийин пардага сайма сайуу, тор токуу деген башталды. Элдин артта калмак беле. Зейне да андай туш кийизден 3тү сайды. Ал кезде электр жарыгы айылда жок болгондуктан, анын баары чырактын бүлбүлдөгөн жарыгында бүткөрүлчү. Зейне кийин ал жылдарды эстегенде жүрөгү зырп эте түшчү. Ал аз келгенсип сырттан окуусу бар эмеспи? Үйдөгүлөр саат 10-да уктаганы жатышчу. Ар кимисинин төшөктөрүн керстендей кылып салып бергенден кийин гана университеттеги окуусуна даярдыгын баштайт. Курстук, контролдук иштер, экзамендерге, зачетторго даярдануу, орус жана чет классиктеринин чыгармаларын окуп, саат түнкү 2-ге чейин күн сайын олтурмай. Кээ бир адамдар сырттан окуса эле билими тайкы деп ойлошот. Чындыгында күндүз окуп жүргөндөрдүн арасында да оозун кайсы десе мурдун көргөзгөндөр толуп жатат. Ал адамдын өзүнөн деп эсептечү Зейне. Келелектели жактырбаган эл макалындай айтылып жүргөндөй, акырын басса аксак, катуу басса таскак болгон келининин келгенине 1 жылдан өтсө да боюнда болбогону анын жашоосун тирүүлөй тозокко айлантты. Биз башка чукакпыз. Балам да жалгыз. Келиним шатырата төрөп өзүнөн көбөйсө деп тилеген мейиздин тилеги орундалбай, кечеңдегени ансыз да жактырбай жүргөн келинине ит атайын тутултуп жүрдү. Уулу менен келининин багына балта чапкан өзү болгонун ал өмүрү өткөнчө түшүнбөдү. Касым бир үйдүн жалгыз уулу болчу. Чоң ата чоң апасы, ата апасынын эрке талтаң уулу, айылдагы жеңелеринин мырза баласы, бойго жеткен кыздардын күткөн жигит экен. Айылдан 10-классты бүтүрүп, институтка өтө албай, тааныштары конкурсу аз деп, окуусу татаал техникумга өткөрүп коюшат. Окуусу жалаң орто деген баа менен болсо да бүтүрүп, айылына биротоло кайтканда
колуктусу менен келди. Айылдагы бийкечтердин үмүтүнө суу себилип, көшөгөнүн ичинде олтурган мажүрүм талдын шагындай кара чачы төгүлгөн айчабел ак жумал кызды сынай тиктеп жатышты. Айыл ичи 2-3 күн дуулдашты. Бизде мындан сулуу мөлтүрөгөн кыздарыбыз турса, көлдүн бир сары кызын алып келиптир. Бир күнү балабызды азгырып алып кетип, көлдүгүңдөн өлдүк болбосо эле болду деген сыяктуу сөздөр айтыла, бара-бара басылып, ар кимдин жашоо тиричилиги өз нугуна түштү. Жаш келинди келип көргөндөрдүн арасында көздөрү бир башкача күйүп караган бирөө бар эле. Ал көз карашта кызыгуу да, сыноо да, ич күйүү да, жек көрүү да бар болчу. Зейне ал туурасында бир абысынынан жашыл көйнөгүнүн үстүнөн жол халат кийген, сылаң кой соктогон келин ким деп сураса, ал негедир шектүү тиктеп, эмне ал сага бирдеме дедиби деп кайра өзүнөн сурады. Жок, эч нерсе деген жок, бирок мени бир башкача тиктеди го. Анын сага ичи күйүп жатат, көңүл бурбай эле кой деп негедир сөзүн улагысы келбей шашла басып кетти. Зейне жаш болсо да ал келин менен күйөөсүнүн ортосунда жакын мамиле болгонун кадексиз түшүндү. Бирок ошол Гүлайдын азабынан түбөлүк бактысыз болуп каларын анда ал билген эмес. Зейне өзү айылындагы мектепте окуп жүргөн кезинде сүйүктүү класс жетекчисинин университетте окуган бир тууган инисин шаардан келген сайын көрүп калып жүрчү. Сагынычы мектептин жанында жашагандыктан иниси мектепке келип, окуучуларды сүрөткө тартчу. Ал кезде фотоаппарат чанда бирөөдө гана болгондуктан сүрөткө түшүү аз жана кызыктуу эле. Зейне мектепти бүткөндө математика сабагын жакшы билесиң, кыйналбай окуп кетесиң деп кеңеш берген да ошол эжекеси болчу. Техникумга өтүп, сабактан чыккан Зейне бирөө менен келе жаткан Накенди көргөндө, бир тууганын көргөндөй сүйүнүп кетип, "Саламатсызбы, Накенова?" деп жигиттен мурда оозунуп учурашып жиберди. Тиги кызды таңгалап бир карап алып, анан тааный коюп ага күлө карап, "О, Зейнесиңби? Сен кайдан? Чоң кыз болуп калган турбайсыңбы?" "Мен мына бул жерде окуйм" деп шаардык аткаруу комитетинин маңдайындагы окуу жайды мактангандай шыр көрсөтө берди. "Азаматсың, шаардын так борборундагы кооз тарыхый имараттагы окуу жайда окуйт турбайсыңбы? А мен тиги көрүнүп турган университетте окуйм. А сен жатаканадасыңбы?" Зейне башын ийкеди. "Айылга барып турасыңбы?" "Жок, келгенден бери бара элекмин." "Андай болсо ата энеңди сагынып жүргөн турбайсыңбы? Биринчи курста айрыкча кыйын." "Ооба." Мындай жылуу сөзгө эркеп кеткен Зейненин көздөрүнө жаш кылгыра түштү. Чынында эле Зейненин ата энесине болгон сагыныч кусалыгы ашып ташып, кээде окуусун таштап кетип да калгысы келчү. Бирок кичинекейинен намыстуу болгону гана аны кармап турчу. Мектепте мыкты окуйт делип жүрүп, окуй албай келиптир дешет да деп өзүн токтотчу. "Болду эми ыйлаба. Сен эми чоңоюп калбадыңбы? Мен сага келип турам, макулбу?" Али жаш Зейне анын бул сөзүн эч тутуп, кубана башын ийкеди. Бир жумадан кийин Накен келип, бирге жаткан кыздарыңды чакырып чык, киного баралы десе, Зейне курбу кыздары менен чогуу чыкты. Экөөнүн жаш айырмачылыгы 7 жыл болчу. Накен жаратылышынан көп сүйлөбөгөн, бир мүнөздүү болгондуктан каткырып катуу күлбөй, көбүнчө ууртунан гана жылмайып койгон жигит эле. Кино спектакльдерди көргөндөн кийин анын маанисин, актерлордун сценада ойногонун талкуулоо алардын адаты болчу. Анан калса, ошол учурда биринен бири өткөн, ааламдан ашкан Бүбүсара Бишналиева, Муратбек Рыскулов, Даркүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеева, Таттуу Турсунбаева окшогон искусствонун чыныгы чолпон жылдыздары сахнада ойношчу эмес беле. Ал кездеги муундардын дагы бир бактылуу өзгөчөлүгү жогоруда аталган улуу залкарлар адамдар менен замандаш болуп, алардын чыгармачылыгынын гүлдүп өсүшүнө күбө болуп суктанып, ошолордун үлгүсүндө тарбия алганында. Ак калпак элибиздин дил аламын кеңейткен, таалайына багынап өткөн ушундай залкарларыбызды көзүнүн тирүүсүндө барктап, баалап, даңктай алсак болду деп койчу эмнегедир Накен, тим эле тиш каккан кишидей. Учурунда ал сөздүн маанисин жаш кыз кайдан түшүнсүн? Кийин СССРдын эл артисти Бакен Кыдыкееванын кайгылуу карылыгы менен өлүмүнөн кийин Накендин сөзүнүн төркүнүн түшүндү. Чынында эле биз адамдын кадыр баркын көз өткөндөн кийин гана баалап, даңктап, ал жөнүндө ырдап, таңдайдан чаң чыгара мактап калабыз. Канчалаган адамдар көзүнүн тирүүсүндө карыганда үй бүлөсүнөн, туугандарынан, кесиптештеринен көңүлү калып, таарынган бойдон тиги дүйнөгө өкүттө кеткени өткөрө кейиштүү эмне. Зейнеда токтоо болгону менен өзүн Накендин карындашындай сезип, көргөн билгенин, окуганын жообурап айтып берчү. Кээде ага эркелеп, болбогон ишке таарынып, тултуюп калмасы да бар эле. Накен анын жоруктарына сен антпе, минтпе дебестен жылмайып гана тим болчу. Накен практикага кетер алдында Зейнеге келип,
Экөө Дзержинский көчөсүн бойлой басышты. Анан ылдый пионерлер үйүнүн алдындагы скамейкага келип олтурушту. Накен кызга үйрө жакын олтуруп, оң колу менен ийининен кучактаганда Зейне анын колун түртө, өзү нары жылды. Жүзү кызарып, бул эмнеси деп түшүнө албады. Уяң Накен дагы ал аракетин кайталабай, бир топко үнсүз олтурду. Көптү барып гана: "Зейнеш, мен сени абдан жакшы көрөм. Жакында практикага кетем. Акыркы курста дагы бир жолу практика. Анан келгенден кийин дипломдук ишти коргоо, мамлекеттик экзамен окууну бүтөм, анан кызмат. Сен болсоң жашсың. Мен сени окууңду бүткөнчө күтөмүн. Сен ошого макулсуңбу?" деп ага суроо салганда, Зейне жер карап жооп айткан жок. Унчукпаганы макул болгону деп да тамашалашат эмеспи? Анын оюна үч уктаса кирбеген сөз айтылып жатса, эмненин жообу? Ошол бойдон ал сөз кайрадан козголбоду. Бир аздан кийин эле Зейне шашылып, бул жерден кетелич деп ордунан туруп жөнөй бергенде да Накен суроолу жал тиктеп сөзүн жаңырта алган жок. Жатаканага жеткенче экөө унчугушпады. Кире бериште анын оң бетинен сүйөйүн деген таризде эңкейе бергенде Зейне бетин эки колу менен тосо, "Жакшы барыңыз" деп тез баса кирип кетти. Бөлмөсүндө эч ким жок болгону жакшы болду. Азыр ал бир да жан менен сүйлөшкүсү келген эмес. Ал Накендин азыркы эле айткан сөздөрүн ойлоп жатты. "Мен аны жон гана агамдай көрүп жүрсөм, окууңду бүткөнчө күтөм деген эмнеси? Мен кийин да жогорку билим алышым керек эмеспи? Анда эмне? 30га чыкканча үйлөнбөй күтөм дегениби?" Окуу жылы аяктады. Көптөн күткөн каникулда келди. Накен баягы сүйлөшүүдөн кийин практикага кеткен. Эмнегедир катта жазган жок. Бир күнү апасы менен коңшу аялдын сүйлөшкөндөрү кулагына чалынды. "Сен уктуңбу? Сагындын иниси үйлөнгөнү жатыптыр." "Жок, уккан жокмун. Кимге үйлөнөт экен?" "Өзү менен бирге окуган кыз дешти." Зейне уккан кулагына ишенген жок. Эгерде чындап эле ошондой болсо, өткөндө мага айткан сөздөрү тамашабы? Антип тамашалашпайт эле. Же мага таарынганыбы? Эмнеге таарынат? Оозунан сөз чыкса эле, мен макулмун деп мойнума асылат белем. Мүмкүн мени көп күтүп калат экенмин деп өзү менен окуган кызды тандагандыр. Мейли, үйлөнө берсин, мага эмне? Анткени менен анын көңүлү аябай бузулуп, өзүн таштап кеткендей сезди. Жоголгон бычактын сабалтын болуп, Накенди жакшы көрөрүн Зейне эми гана түшүндү. Сүйүү деген неме ушинтип азап болуп келеби? Кыз ушуларды чаргыта ойлонуп, түн бир окумуна чейин уктай албай чабалактап жатып, бир окумда көз илинип кетти. Зейнелердин чоң короосу бакча зарлуу болчу. Кыпкызыл мөмөлөрү кызара баштаган сайын шактары улам жерге ийилип, жытып уруксуп турган кез экен. Бир убакта эле кереметтүү зымырык куш так Зейненин терезесинин тушундагы мөмөлүү бактын шагына учуп келип, кооз куйругун жерге чейин чубалчыда конуп, сайрап кирди. Анан эле кайдадыр жайдадыр күчтүү куюн уюлгуп келип, жытаңкып турган алма дарактардын бутактарын сындырып, жалбырактарын сапырып киргенде, тигил зымырык куш тырмактарын даракка батыра кармай, азга жан далбасалап барып, жерге кулап түштү. "Зейнеш, эмне онтоп жатасың? Бир жериң ооруп жатабы? Же жаман түш көрдүңбү?" "Оодарылып жатчы кагылайын" деген апасынын кабатырланган үнү аны жаман түштүн уланышынан ажыратып калды. Арадан бир ай өттү. Зейненин апасы бир күнү борбордук көчөгө барып, Накен эжесиникине келгенин, чачын жарашыктуу койдуруп, жаңы модадагы чучуктай таршым кийип алганын айтып келди. Демек ал чындап эле үйлөнгөн жаткан турбайбы деп оор улутунуп жиберди. "Эмне болду кызым? Өңүң бузула түштү да, бир жериң ооруп турабы?" "Жок апа, эч жеримде эле ооруган жок." "Накен качан келди экен? Мага жолугууга аракет кылар бекен? Бирок айылдын эли дароо эле ушакты учурушат эмеспи? Мүмкүн өткөндөгү айтылган сөздөр чын чыгар. Жел болбосо дарактын башы кыймылдабайт дейт эмеспи?" Антса да Зейне Накенди кур дегенде бир жолу көргүсү келип жатты. Эртеси күнү Зейнелердин терезеси жакты улам кылчактай карап өтүп бараткан Накенди көрө калып, чуркап чыккысы келип, өзүн өзү араң токтото, айнек парданын жылчыгынан тигини тиктеп турду. Көрүшпөй калганына жүрөгү тызылдап, мүмкүн бирөөнүкүнө бара жаткандыр деп, кечке чейин аны ойлоп жүрүп, колуна кармаган буюмдардын баарысы жерге түшүп, эс тарты Накен болду да калды. Каникул убагында ошол бойдон экөө жолугушкан жок. Зейне кийинки убакта күзгүгө көбүрөөк каранып, чачын кайра тарап, бир күнү көкүлүн кыркып алганын байкаган энеси, кызым бой тарта баштаган тура деп ойлоп койду. Аны дүкөнгө ээрчитип барып, кездеменин эки түрүнөн алып, жарашыктуу кылып, көйнөктөрдү тиктирип берди. Кыз мурда үйүн көздөй шашса, эми борборго шашылып жатты.
Августтун аягында Фрунзеге келип окуу да башталды. Ишемби күнү жатаканада бирөө сени бир жигит чакырып жатат дегенде Зейнеге канат бүткөндөй 3-чү кабаттан жүгүрүп түштү. Накен келген экен деп эки жагын караса, ал эмес, бир классташ экен. Эмиле жадыраган маанайы бир заматта пас боло түшүп, аны менен суз гана учурашты. Ал бала Зейнеге 7-чи класстан баштап кат жазып, ырларын арнап жүрчү. Бирок кыздын жүрөгү ал үчүн жабык эле. Бүгүн да киного чакырганына бара албайм, окуудан колум бошобойт, экинчи келбе деп аны жолго салды. Жекшемби күнү кыздар менен тамак аш алып келүү үчүн базарга чогуу чыкканы менен Накен мен жокто келип, таппай калабы деп ичинен кыжалаттанды. Аны байкаган курбулары "Сен эмнеге эле жатаканага карай шашыласың? Же сени бирөө күтүп жатабы?" деп шылдыңдай күлүп калышты. Кечке мал бир кыз келип, "Сени бир жигит чакырып жатат, тим эле момундай экен" деп баш бармагын койкойто көрсөтүп койгондо, ал сөзсүз Накен экенин сезип, булсам тепкичтерден шашылбай түшкөнгө аракет кылып келе жатты. Зейне экинчи кабатка жеткенде эле аны көрүп, жамалы албырып, буттары тушалып калгандай араң түштү. Накен чыны менен эле келишкен жигит болуп кетиптир. Адамдын көркү чүпүрөк деген ушулда. Жигит да кызды бир саамга үн катпай таңдана карады. Баягы шаарда биринчи көргөндөгүдөй эмес. 16дагы кыздын жүзү абжал болуп, чачтары балтырына жетип, бойго жеткен татынакай бийкеч болуп калыптыр. Бийик такалы туфлие, этеги узун көйнөгү анын боюн ого өтөр чоңойтуп көрсөтөт экен. Кызык, кыздар бат эле чоңоюп өзгөрүлүп кетет турбайбы? Деп ичинен ойлоп, "Салам Зейне, сен аябай жакшынакай болуп кетиптирсиң го" дегенге араң жарады. "Сиз дагы" деп күлүмсүрөп койду. Күлүмсүрөгөнү да өзүнө аябай жарашат тура деп Накен ичинен ойлоду. "Качан келдиң? Үйдөгүлөр кандай экен?" "Жакшы, бир жума болду. Мен силердин айылга эжемдердикине баргам. Билем, көргөм" деп жибере жаздады. Бирок унчукпады. "Былтыркыдай маданий жүрүштү уланталыбы деп келдим. Алато кинотеатрында жакшы кино жүрүп жатыптыр. Барып көрөлүбү? Жүр, азыр басып келели. Көптөн бери көрүшпөй, сүйлөшө турган сөздөр бар." "Мейли, мен азыр барып кийинип келейин" деп кыз жатакананын үстүңкү кабатына бет алды. Накендин үстүндө көгүш түстөгү көйнөк, кочкол көк шым экен. Зейне да жаңы кырмызы көйнөгүн кийип, өзүн күзгүдөн карап, чачын оңдоп ылдый түштү. Баягы Накен үйлөнөт экен деген сөз кыздын көкүрөгүнөн кетпей турду. Эгерде ал сөздөр чын болуп, "Сен баягыда сөз айтсам унчукпай койдуң, кечирип кой, мен үйлөнгөнү жатам" десе, жакшы болуптур. Куттуктайм дейин деп олутту, токтоо болуп, сыр билгизбегенге өзүн өзү даярдап баратты. Эшикке чыкканда Накендин аны жактыра жалжылдай тиктегенин байкады. Мурдагыдай Держинка көчөсүнө түшүштү. Адегенде экөө тең унчугушпай басышты. Зейне айта албай жатат го деп баратты. Анан Накен сөзүн баштады. "Практикам жакшы өттү. Окууңду бүткөндөн кийин бизге келип иште дешти. Ал тургай айлык да беришти. Мен макулдугумду бердим. Сага кат жазайын десем, кат барганча сен каникулга айылга кетип калып, башка бирөөлөрдүн колуна тийип калбасын дедим. Бирок сен дайыма эсимде жүрдүң. А сенчи?" "Менби? Мен сизди жайында үйлөнгөнү жатыптыр деп уккам. Бүгүн куттуктайын дегем. Ал кызыңыз жакшы жүрөбү?" Накен Зейнени таңдана карап, бир азга унчукпай туруп, анан күлүп жиберди. "Мен окуумду бүтпөй жатып үйлөнүп, жинди болуп турмунбу? Анан мен сени жакшы көргөнүмдү айтпадым беле? Практикага 1ден же 2ден, кээде 3дөн студентти жиберишет. Мени менен дагы бир түштүктүк курсташ кыз практикага барган. Кетип баратканыбызда бизди айылдык бирөө көргөн. Ал эжеме эмнейиниң үйлөндү беле? Поездге бир кыздын жүгүн көтөрүп салды. Экөө чогуу кетишти деп айтып келиптир. Алар да телефонго чакыртып сүйлөшкөндөн кийин гана тынчып калышты. Сен менин суроомо жооп берген жоксуң го." Зейненин үстүнөн бир оор жүктү алып салгандай жеңилдене түштү. Ичинен кубанып кетсе да, кыз эмеспи, сыр билдирбей зымпыйды. Жооп да бербеди. Бирок эстебес ырчак абзырдагандай, сүйлөбөс, бирок билдирип турат эки көз дегендей, туфлисинин башы менен жер чукуп, кызарып кеткенин, анын оң жооп экенин түшүнгөн жигит да Зейнени кыйнабады. Экөө кинодон кийин көпкө чейин шаарда сейилдешти. Көгүм киргенде Накен анын колун кармаганда, Зейнени тогургандай, бүт денеси чымырап кетсе да дароо тартып алган жок. Бирок тааныш бирөө көрүп калса, экөө уялбай жетелешип алыптыр деп айтышат го деп кыскарылып, бир аз баскандан кийин колун акырын бошотуп алды. Ал жылдарда азыркыдай жаштар көчөдө көз көрүнө кучакташып, өбүшөп, шаардын көчөлөрүндөгү орундуктарда кыз улаандын алдына минип олтуруп алуу сыяктуу жоруктар абдан уят иш катары кабыл алынчу. Экинчи курста окуу жүрүп жаткан. Бир күнү сабактан кийин экөө Жаш гвардия көчөсү менен ылдый барашып, Гүрөңкеев көчөсүнүн кесилишинде олтургузулган саябакта басып жүрүштү.
Демейде көп сүйлөгөн Накен ал күнү тим эле башкача. Бажырайган көздөрү жайнап, калбыйган эриндеринен жылмаюу кетпей, бул жаштарактар да бизге окшоп, бир нече жылдан кийин бутактары барпайып, көлөкөлүү саябан бактарга айланышат. Анда биз дайыр жетип калабыз. Балдарыбызды жетелеп келип, ичинде ойнотобуз. Сен канча балалуу болгонду каалайсың? Уят сөздөрдү айтпаңызчы. Накен каткырып күлдү. Зейне, бала эле ойдонсуң. Анын эмнеси уят экен? Мен азыр эмес, кийин үйлөнгөндөн кийин деп жатам. Биз бактылуу болобуз. Мен 2 уул 2 кыздуу болгум келет. Кыздарыбыз сага окшош. Уулдарыбыз мага окшош болсо деп ойлоном. Балдарыбызды Европада, таза болбосо Москва, Ленинградда окутабыз, Зейне дагы эле уялып жооп бербеди. Бирок кичинен Накен 4 балалуу болгусу келгенин айтканда таң кала карап койду. Анткени кыздар менен келечек жөнүндө сүйлөшкөндө Зейне да 4 балалуу болсом деп кыялданганын айтчу. Ошол күндөн баштап мурдагыдай эле унчукпай баса беришпей, экөө ачыла сүйлөшүп, көбүнчө Накен сүйлөчү болду. Анан дагы бир адаты бар эле. Канча жолу кыздар менен болобу, же экөө болобу, сөзсүз конфета сатып берчү. Ал кезде Зейненин жакшы көргөнү золотой ключик эле. Азыркыдай кадам сайын кафе жок. Жаштар тамакты ойлобой, кинотеатрларга барууну артык көрүшчү. Бул жолу Октябрь кинотеатрына барышып, кино көрүшүп, кайтып келе жаткан алпештүү айлуу түндө Накен жолдо токтолуп, Зейнени өзүнө имере кучактап туруп, биринчи жолу оозунан өптү. Кыздын деми кыстыгып, жер шары тегеренип барып, токтолгондой болду. Уялганынан эки бети дуулдап ысып, айланадагылардын баары караңгылыкка карабай аны уят жигит менен өбүштү деп айыптап жаткандай сезип, бир кылмыш иш жасагандай болду. Жаңы жылда Накен өзү окуган жердеги бал маскарадка Зейнени чакырды. Ал кезде университет бирөө гана, калган жогорку окуу жайлар институт деп аталчу. Ал окуу жайдын атак даңкы жогору болуп, анын имараты Зейнеге бир башкача сүрдүү көрүнчү. Ошондуктан адегенде көнбөй жатып араң көндү. Ал жерде окуган кыздар андан алдаганча акылдуураак, сулуураак сезилчү. Эмне кийип барсам, ал жактагы студенттердин алдында Накен мен үчүн уят болбосун деп, курбусу менен кеңешип, ойлонуп жатышып, кооздолгон көз айнек тагынып, анан көйнөгү да жаңы жылга арналган болуш керек деп чечишти. Камданууга калган кыздар да катышып, чуулдап жатышып, акыры баягы ак көйнөгүнө жалтырак жултуракты чаптап, капрондон этегине кош этек кошуп, жер чийген узун кылышып, бирөөнүн кызыл баркыт чыптамасын, дагы бирөөнүн филармонияда иштеген эжесинин үкүсү теңселген топусун алып келип, айтор жабыла жасантып жатып, кечеге жиберишти. Зейне аларды дароо эле кийип албай, баргандан кийин ошол жерде кийейин деп чечти. Накен колундагысын көрүп, эмнени көтөрүп алгансың десе айткандан уялып, жөн эле деп койду. Ке мага бер деп ал анын сумкасын көтөрүп алды. Киришсе музыканын жагымдуу үнү жаңырып, фойедеги кооздолгон ёлканы айланчыктап, жаштар бийлеп жатышыптыр. Зейне кыздарды караса, андай жасанган эч кимде эле жок. Айрымдары гана ёлканын гирляндияларынан оронуп, кээ бири кооздолгон көз айнек гана тагынып алышыптыр. Аны көргөн Зейне тигил костюмун кийбей эле койууну чечти. Бул кайсы артисттешпесин деп тартынды. Сумкасын музыканттардын жанына коюп, экөө бийге кетишти. Курсташ кыздары Накенди тамашалашып, карындашың менен тааныштырбайсыңбы? Бул кандай эч кимге карабайт десек, бизди карадалы болуп калган деп чанып жүргөн турбайбы деп чымчылап күлүп жатышты. Накен алар жана жолдоштору менен тааныштырды. Антса да бул жаңы жылдын кечесинде көбүнчө экөө бийлешти. Айрыкча вальс бийлөө Зейнеге абдан жакты. Накен менен чимирилип тегеренгенде ага канат бүтүп, бүт дүйнө жүзүн айланып учуп жүргөндөй сезилип жатты. Эртеси кыздарга алардын чыгармачылыгы керек болбой калганын айтканда, бири күлүп, бири кийсеңдер болмок дешти. Ал эми Накен бул сумканы неге кечеге алып барып, кайра эмнеге көтөрүп кеттик деп сураган да жок. Өзү деле түшүндү окшойт. Убакыт учкан куштай эмеспи? Окуу жылы аяктап келатты. Накен экинчи практикасына кетти. Кетеринде аны Зейне вокзалга узатып барды. Баягы түштүктүк кыз дагы ошол шаарчага жазылган экен. Жигит узатып келиптир. Таанышып, вокзалдагы ашканадан барып төртөө тамактанышты. Экөө кат жазышып, телефон менен да бат-бат сүйлөшүп турушту. Зейне катынын аягына бир нече куплет ыр жазып койчу болду. Накен сенин акындык талантың бар экен, ырларыңды топтоп чогулта бер. Кийин китеп кылып чыгартабыз деп калса, Зейне коюңузчу. Ушуларды ким чыгарсын деп макул болчу эмес. Накен университеттин өнөр жайдын экономикасы факультетин бүтүрдү. Мурда өзү айткандай таш көмүргө иштей турган болду. Кетеринде турмуш куруу жөнүндө маселе кабыргасынан коюлду. Бирок Зейне өтө жаш болгондуктан алдыда техникумду бүтүп, анан жогорку окуу жайга кириш керектигин айтты. Көпкө чейин талашып тартышуудан кийин Накен 1 жыл күтөм, анан келип алып кетем десе, Зейне техникумду бүтөйүн,
андан ар жагын көрө жатабыз деген чечимге келишти. Анткени менен Зейне жогорку окуу жайын бүтмөйүнчө турмуш куруу жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес деп ичинен ойлоп койду. Ошол эле убакта Накен башка бирөөгө үйлөнөт деген ойдун өзү анын төбө чачын тик тургузчу. Накен ишине кеткенден кийин бат-бат телефон менен сүйлөшүп, кат жазып, аны аябай сагынганын улам айтып жатты. Бирок негедир эле 3 айдан кийин дайыны жок болуп калды. Бир күнү апасы телефонго сүйлөшүүгө кызын чакырып, ал жайды сурашкандан кийин сенин математика мугалимиң сагындын түштүктө иштеп жүргөн иниси сокур ичеги болуп өтүшүп кеткенби же туура эмес операция жасашканбы, анысын эч ким билбейт. Каза болуптур. Эжеңе абдан жаман болду. Бата кылганы барса мени кучактап алып, тилегибизге жетпей калдык деп аябай ыйлады. Тим эле боздогонунан жанына киши тура албайт дегенде Зейненин суук кабарга кулагы чуулдагансып, көзү караңгылай түштү. Апа, кечириңиз мени, зарыл иштерим бар. Жакшы туруңуздар, атама салам айтып коюңуз дегенге араң жарап, телефонду кое сала, жатакананы карай көздөрү жашка тумандап, теңселе басты. Бул өкүттүү кабарды эң жакын жана жан курбусу Гүлүмканга гана айтып, кербетке тескерисинен жатып алып, көз жашын көлдөттү. 2 күн бою турбай, сабакка барбай, тамак ичпей курбуларын кыйнады. Муну тургузуштун бир гана жолу бар. Карап тургула деп Гүлүмкан Зейненин жанына келип, "Зейнеш, сен Накен менен жатып жүргөн жок белең?" дегенде курбусу өзүнө келгендей, "Сен ушул сөзүңдү мага уялбай кантип батынып айтып турасың?" деп жаткан кербетинен тура калды. "Мен эмес, баары ошентип ойлоп жатышат. Өзүңдү кармабайсыңбы тим эле эр өлгөн аялдай болбой? Болору болду, эми эмне кылабыз? Сен эмес биздин деле ичибиз сыйрылып жатат. Чын эле ал жигиттин гүлү болчу. Андай рас. Ошондуктан өмүрү кыска болду да. Кечирип кой курбум. Минтип айтпасаң, чыйрыла турган түрүң жок. Адам башына келген жакшылыкты да, жамандыкты да көтөрө билиш керек. Сен эстүүсүң, бирок өтө ишенчээксиң. Ичиңде таруудай да кириң жок. Элдин баары мени жакшы көрөт деп ойлойсуң. Сени көрө албагандар чекеден чыгат. Доска ошылдың, душманга таба болбо дегенди билесиңби?" деп бир топ акылын айтты. Гүлүмкан акылы тунук, сабакты жакшы окуган, кубулжута ырдаган, коомдук иштерден, спорттун түрлөрүнө катышып, алдыңкы орундарды алып жүргөн, курсунда кадыр барктуу кыз болчу. Зейненин сабакка такыр көңүлү келбей, окуудан келгенде көбүнесе үнсөзсүз шыпты тиктеп жата бергенден улам, Гүлүмкан куратор менен бөлүм башчысына "Зейне ооруп жүрөт, бир жумага уруксат берсеңиздер, үйүнө барып дарыланып келсин" деп алардан уруксат алып берди. Үйүнө барганда аны тосуп алган ата-энеси кызынын азыңкы түрүн көрүп коркуп кетишти. "Кызым, эмнең ооруду? Түрүң жаман го. Сабагыңды эмнеге таштап келдиң?" "Атаке, апаке, коркпоңуздар. Катуу ооруган деле жерим жок. Кичине эле тумоолодум. Бир жумага уруксат беришти." Эртеси күнү апасы "Кызым, жүр. Сагын эжеңдикине барып көз көрсөтүп келели. Зейне келсе алып келиңиз" деген. Эжекеңе убал болду. Иниси каза болгондон бери чачтары куудай болуп агарып, айып аткандай мөгдөп калды. Көрүп билгендер мыкты иниси бар болчу. Бар алдына жеткенде кыргызга төбөсү көрүнгөн адам болот эле деп жатышат. Ичинен дирилдеп, артында келе жаткан Зейне үнсүз буркурап, тоголонгон көз жаштарын апасына көргөзбөй арчып келатты. Эшиктен кире бергенде эле Накенге окшош көздөрү бакырайган, арыктап, жүдөп калган эжекесин көрүп, сай сөөгү сыздап, мугалимине боюн таштады. Экөөнүн тең денелери титиреп, кайгылары журулушуп, биринин күйөтү экинчисине өтүп, муңга батып турушту. Бири жап-жаш кезинде гүл ойрон болгон кара чечекей тирегин кичинесинен өзү чоңойтуп, энеси жок жетимдиги билинбесин деп багып жүрүп, эми гана эр жетип, тумшугу ашка тиерде, ташка тийиш, бир боорум адам катарына кошулду. Жакында үйлөнөт деп жүргөн тилегине жетпей, кабыргасы сөгүлгөн кургур болсо, экинчиси а дегенде агасындай бөпөлөп, анан сүйүүсүн аздектеп арнаган, энесинен кийин ооз ачып өпкөн, өмүрүндө эч качан кайталангыс тунук махабатын, аруу сүйүүсүн, маңдайына бир келип кайра баягы түшүнө кирген зымырык куштай жок болгон бактысын жоктоп жатты. Экөөнү олтургандар кошулуп ыйлашып, көптөн кийин аларды араң ажыратышты. Колдоруна суу куюп, чайга олтурушканда эжекеси энесинин кыялын, мүнөзүн айтып түгөт албай, экөөбүз уда элек. Апабыз оорудан эрте көз жумду. Бир жолу шаардан келиптир. Карасам, шым эскирип калыптыр. Жездесинин жалгыз жаңы костюму бар эле. Шымын сумкасына салып бердим. Бир аз күндөн кийин кубат шымын издеп таппай менден сурайт. "Сагын, шымым жок, көрдүңбү? Эч качан калп айтпаган жаным. Эмне дешти билбей бул жолу ыманыма камчы чаап, мостоюп туруп, кызык, шымыңа оору келиптирби? Көргөн жокмун" деп койдум. Дагы бир жолу келгенде иним кийип келсе эмне дейин деп жүрөм.
Айткандай эле Накеним алышымды кийип келиптир. Жездеси көрүп алып, мен ушуну таппай жүрсөм, сен кийип кеткен турбайсыңбы? Ырас болуптур, мага саал узун болчу десе, Накеним адырайып эле мени карайт. Жездем мени ууру ээн баш дейт деп таарынарын түшүнүп, күнөө менде, өткөндө ал келгенде сумкасына салып койгом деп мойнума алдым. Жездеси кааткырып, мен аны өткөндө эле түшүнгөм. Накен эч кандай андай кылбасын билем. Андай болбосо бүгүн кайрап кийип келмек беле дегенде гана кабагы ачыла түшкөн. Өмүрүндө бирөөгө жаман айтмак тургай, баладай болуп балдар менен да урушуп, же болбосо мушташканын көргөн эмесмин. Жерден үн чыкса чыгат, андан чыкчу меселего созулуп, деп кайра башынан бир ыйлап, бир басылып отурду. Зейнелер кетерде, каглайын, экөөңдүн сүйлөшүп жүргөнүңдү укканда жакшы билелүү болот экенбиз деп төбөм көккө жете сүйүндүм эле. Кантейин, өмүрү кыска экен, тилегиме жетпей калдым. Анан бир саамга унчукпай туруп, апамдан калган белек эле. Сени алып келгенде мойнуңа тагайын деп жүрчү элем. Эми Накендин таберигиндей тагынып жүр садагасы. Кудай сага бак берсин, деп батасын берип, бир кабат бермет шуруну алып чыгып, калтыраган колу менен кыздын мойнуна такты да, дагы бир жолу кучактап, бетинен сүйдү. Жолдо келатып апасы кызынын бир сырдуулугуна таң кала, өткөндө тилегибизге жетпей калдык деп ыйлаганда мен түшүнгөн эмес элем. Сүйлөшүп жүргөнүңөрдү айтып койсоң болмок экен. Аябай ичин тапсың, деди. Зейне үндөгөн жок. Ата энеси аны кичинекей кыздай көрүп жүрсө, мен жигит менен сүйлөшүп жүрөм деп кантип сүйүнчүлөмөк эле. Зейне окуусун улантканы кайра шаарга келди. Акыркы курстун окуусу жүрүп жатты. Зейненин курсташтарынын арасында Касым аттуу жигит бар эле. Ал башка бөлүмдө окуган таластык кыз менен сүйлөшүп жүргөн. Каникулда айылына барса, аны айылдаш жигити ала качып кетиптир. Артынан кууп баргандарга мени алып кеткиле деп ыйласа да, жеңелери ага болбостон, апаң таш түшкөн жеринде оор, кайра келсе босого аттап, бир жолу турмушка чыгып келди деген атка калат деген деп отургузуп кетишет. Көрсө ата энелери мурда эле ичи тыштуу болуп сөздү бүтүрүп койушкан экен. Анысы аз келгенсип, барган жери окуусун улантууга да жибербей коюшат. Касыма дегенде кабагы бүркөлөп, капа болуп, бирок кайгысы көпкө созулган жок. Анткени анын чындап сүйгөн кызы Зейне болчу. Анын башка жигити бар экенин, ал тургай жатаканага келип, ээрчитип кетип жүргөнүн агылгалап көрүп, ичи күйүп жүргөн кезде Фаянын көргөн жерде ага кылгыра тиктеп калганын байкачу. Бара-бара Касым да аны жактырып, экөө сүйлөшүп жүрүшчү. Эми Зейненин жигити каза болуптур деген кабарды уккандан бери өчөйүн деп калган үмүтү кайра жанып, сүйүү сезиме тынчтык бербей жүрдү. Зейне болсо аны Касым жактырып жүргөнүн байкашы деле эмес. Жигитинен айрылгандан бери өңүнөн азган Зейнени карап туруп, бир чети боор ооруса, бир чети кызганып, анысын аябай сүйсө керек деп Касымдын жини келчү. Ошентип жүрүп, алардын да практикага бара турган мезгили келди. Ысык Көл областына 4 студент бөлүштүрүлүп, ал жерден ар кайсы райондук сугат системасынын башкармалыгына кетишти. Касым менен Зейне экөө Түп районуна туш болду. Практикасы ортолоп калганда апасы, кызым, курсташтарыңды үйгө чакыр, көлгө түшүп эс алып кетишсин дегенине макул болуп, аларды коноктошту. Чачтары уюлгуган кою, кырдач мурун, сары чейкил улан, өзүнөн өзү эле кызарып татарып, кысылып олтурганын башынан көптү өткөргөн ак каптал энеси байкаган. Алар кеткенден кийин, жанагы Касым деген бала каердеги экен деп сурап калды. Аксыдан, Жаңы Жол районунан. Эмне болуптур апа? Жөн эле сурап жатам. Алыс экен. Жакшылык жамандыкта катышуу болот. Болбосо түзүк эле бала окшойт. Апа, эмне деп эле кооруп жатасыз? Ага эч ким тие коеюн деп жаткан жери жок. Мен такыр турмушка чыкпайм. Кой кызым, антип айтпа. Тиги баланын сени жакшы көргөнү билинип эле турбайбы? Ургачы болгондон кийин өз теңин убагында таппаса олтуруп калат. Анан атаң деле мени сүйчү. Мен башканы жакшы көрчүмүн. Буйрук экен баш коштук. Өзүң көрүп билип жүрөсүң, Кудайга шүгүр. Ынтымак ырыста жашап жатабыз. Апа, ушундай сөздөрдү такыр уккум келбейт. Азыр жашмын го, менден кутула албай жадап калдыңарбы? Деп тарынган бойдон эшикке чыгып кетти. Накенди унута албай жүрүп, чын эле такыр күйөөгө чыкпай койсо эмне болот деп энеси олтурган жеринде ойго батты. Алыс жерден экен деп да дөйдүрөп койдум. Ырак жолду жакын кылып, самолет деле каттап жатпайбы? Каягына болсо да унчукпайын. Зейне техникумду окуп бүттү. Бүтүрүүчүлөрдүн көбүн кадрга муктаж түштүк райондоруна бөлүштүрүштү. Касымды өз районуна, Зейнени Ала Бука районуна жиберишти. Ал күндөрү Касымдын тынчы кетип, уйкусу жоголду. Аны ал жактан бат эле бирөөлөр ала качып кетет да. Жалгыз жаш кыз бөлөк жерде бөтөн элде кантип жашайт? Эмне кыларын билбей, Сүйөркул деген досуна айтса, ал түз эле сен биринчи курстан баштап Зейнени сүйөм, күйөм деп, бирок ага айтпай мылжыйып жүрүп, аз жерден ажырап калган жоксуң.
Эми тагдыр аны кайрып берсе, оозуңду ачып отуруп дагы бирөөгө алдырып жибересиң. Кел мындай кылалы. Дипломду жуабыз деген шылтоо менен байкемдердикине баарын чакырабыз да жабыла жоолук салабыз. Кыздарды мен алдын ала көндүрүп коем, деп Бапылдай баарын чечип салды. Олтурбай койсо кантебиз? Жашы 18-ге жетерек сотко берем деп чыксачы, барбай койсочу. Баарыңарды дүрбүтүп, курсташтардын алдында уят болом да. Айылдагылар укса, деп Касым кетенчиктеди. Досум, үйлөнө турган оюң барбы? Жок болсо эмне ыйлык тотасың? Тобокелдикке салбасаң куржалак каласың. Ансың экинчи Зейне деп мага оозуңду ачпа. Сукеш, дароо эле тилдеп киресиң да. Мен чоочулап жатпаймынбы? Коркпай эле кой. Баары жайында болот. Ошентип эки дос план түзүүгө киришти. Сүйөркул ага жеңесин көндүрүп, кыздар менен сүйлөшүп, маселени бышырды. Бүтүрүү кечебизге деп акча чогултушуп, дасторкон камдашты. Коюн Сүйөркулдун агасы берди. Жоолукту жеңеси камдады. Оюнда эч нерсе жок Зейне да кыздарга кошулуп, чуркап жүрдү. Алардын тайпасында бир жигит, бир кыз окууга киргенден баштап сүйлөшүп жүрүшчү. Ойлоп тапкыч Сүйөркул бүгүн бизде кош майрам деп, адегенде аларды куттуктап, ата-энеңерге жеткенче башыңарды байлап коелу деп, Үсөндү Нуржамалдын колуна шакек салдырды. Анан бүтүрүүчүлөр жөнүндө куттуктоо сөз болуп, экинчи тосту көтөрүштү. Бир убакта Сүйөркул ордунан туруп, сөз сураганда аны сүйлө деп дуулдашты. Арабызда бир мокок жигит бар. Ошол мүнөзүнүн азабынан 4 жылдан бери өз сезимин билдире албай жүрөт. Эгерде бүгүн ал маселени чечкенге жардам бербесек, батынбай жүрүп бул жашоодон так өтөбү деп корком. Анда ага сөз берели. Жалгыздап айта албаган сырын баарыбыздын көзүбүзчө айтсын. Олтургандар баары бир добуштан айтсын деп чуулдашты. Зейне да кошо колчап айтсын деп жатты. Кыпкызыл болгон Касым ордунан туруп, мурдадан даярдап койгон роза гүлдөрүн Зейнеге сунуп, "Зейнеш, мен сени абдан жакшы көрөм. Колуңду сурайм", деди тердеп кургап. Күтүлбөгөн сунушка таң калган кыз шагы сынбасын деп гүлдөрүн алып, жанына койду эле Сүйөркулдун даяр турган жеңеси ак жоолукту башына сала койду. Курсташтары баары "Куттуктайбыз, бактылуу болгула" деп кол чаап жиберишти. Анын оюн сурабастан жозунсуз иш башташканына жинигеле жоолугун башынан алып, чечкиндүү "Койгулачы оюңарды. Нуржамал менен Үсөндүн жөнү башка. Экөөнүн суроосу эбак чечилген. Биз Касым экөөбүз болгону жакшы курсташпыз. Калган маселени өзүбүз чечип алалы. Азыр кечебизди бузбайлы." Дагы бир нерсени айтса, туруп алып басып кетерин сезишип, бир саамга унчукпай калышты. Болуптур. Зейне туура айтат. Бийге чыгалы" деди да Сүйөркул Зейненин жанына басып келип, "Баары бир башыңа ак жоолук салынды деп эсептейбиз. Зейне, Касым сен жана турган деле бала эмес. Биз баарыбыз билебиз. Сенин сүйлөшүп жүргөн жигитиңдин ортагдырын. Ал эми кайрылбайт. Касымды жерге чаппа. Ушунча элдин көзүнчө шагын сындырсаң, ал мындай ызасына чыдабай өмүрүнө кол салып, күнөөлүү болуп калып жүрбө." Аңгыча алардын жанына кыздар келип калды. Баары аны суроолу тиктегенин сезген Зейне, "Эмне силер дагы Касымга ортомчу болгон турасыңарбы? Мен аны чаңган жерим жок, бирок сүйбөйм дагы. Бирөөнүн убалына калгым келбейт. Касымдын сүйүүсү экөөңөргө жетет. Биз сага жамандык каалабайбыз. Ичке кеткенге чейин 1 ай убакыт бар. Тынчтангылачы деги. Сөз бүттү." Жаштар таң атканча ырдап бийлешти. Эртең менен Зейнени Касым менен Сүйөркул узатышты.